Турпресстин жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? Хакыйкатчы институтуна 34 жаштагы аял арыз менен кайрылган. Ушул жылдын 14-сентябрында аны жарандык күйөөсү катуу сабагандан кийин билектерин ысык үтүк менен басып күйгүзүп, андан кийин зордуктаган. Ал качып чыгып, коңшуларынын жардамы менен жумушуна барган. Ошол эле күнү милицияга арыз менен кайрылган. Жабырлануучунун айтымында аны мурда эле уруп сабап зордуктап жүргөн, бирок кимдир бирөөгө айткандан кооптончу. Анткени ал кызымды алып кетем, сен аны эч качан көрбөйсүң деп коркутуп келген. Аялдын жактоочусу Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыш иши козголуп, кийин арыз ээси менен чогуу жашаган эркек кармалып, Октябрь райондук сотунун чечими менен 2 айга камалганын айтты. Бирок соттун мындай чечимине шектүүнүн жактоочусу макул болбой, Бишкек шаардык сотуна даттанган. Жабырлануучу жарандык күйөөсүнүн тааныштары көп экенин айтып, жазага тартылбай чыгып кетиши мүмкүн деп коркуп жатканын билдирди. Балким бул жаңылыкты да кеңири таратсак, ички иштер министри Улан Ниязбеков өз көзөмөлүнө алып, тааныш акчасына карабай зөөкүргө тиешелүү чара көрсөтөр деп ишенебиз. Белгилей кетчү жагдай социалдык тармактардагы маалыматтарга караганда шектүү American School жоопкерчилиги чектелген коомунун директору. 4-октябрь күнү Ошто лифттен каза болгон жаран. Жашоочулардын айтымында көп кабаттуу үйдүн курулганына аз гана убакыт болгон. Демек, жаңы салынган үй. Ал шаардын Курманжан Датка көчөсүндө жайгашкан. Көп кабаттуу үйдү Gold City жоопкерчилиги чектелген коому курган. Жашоочулардын юристи Ислам Ахмедовдун айтымында үй толук бүтүрүлбөй пайдаланууга берилген жана текшерүүдөн өткөн эмес. Буга чейин эле лифт көп бузулуп, жашоочулар көп эле камалып калган учурлар болгон. Алар арыз жазганда иштери каралып, эскертүү берилип, кыскартылып жүрө берген. Маалыматка караганда, буга чейин башка компаниянын лифти алынып, түрк компаниясынын лифти коюлган. Маркум 2 айдан бери үйдү курган компания менен келишимдик негизде лифт оңдоп иштеп жүргөн. Эми бул учурда үйдү курган компания жооп береби же лифтти салган компаниябы? Бизде качан гана өлүм катталганда кыймылдап калмай көнүмүш адат бар эмеспи? Мисалы, ымыркай чарчап калганда төрөт үйлөрүн текшермей, жакында эле шаурмада массалык уулануу катталганда тез татым жайлары текшерилип жатат. Адам өмүрүн ала электи. Башкача айтканда, алдын ала текшерүүлөр болсо болот беле. Эми архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги көп кабаттуу үйлөрдүн лифттерин текшерүүдөн өткөрөр. Анткени Кыргызстанда лифттен кырсыктап каза болгон учурлар буга чейин дагы болгон. Ушул жылдын май айында Бишкектин Туңгуч Кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин тургуну лифтке камалып калгандан кийин жүрөгү кармап каза тапкан. Өткөн жылы январда Бишкектеги Улан Кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде лифт өз алдынча иштеп кетип, бешик арабадагы баласы менен кирип бараткан 38 жаштагы кишини кыпчык калган. Ал каза болуп калган. 2018-жылы Бишкек шаарынын Айтматов проспектиси менен Масалиев көчөсүнүн кесилишиндеги көп кабаттуу үйлөрдүн лифтин оңдоп жаткан 2 адам кулап кетип, бирөө каза тапкан. Күз менен күрөшүп, жазында сепкен үрөндөрүн жайлы жайлата караган дыйкандар азыр алардын түшүмүн алып жаткан учуру. Бирок түшүм жакшы болгону менен анын баасы арзан бааланган учурлар көп кездешет. Мисалы, учурда Ысык Көл облусунда картошка казылып бүтүп жатат. Бирок жеринде картошканын килограммы 12 сомдон бааланууда. Ал эми Бишкекте 35-тен 45 сомго чейин сатылууда. Бул пайданы дыйкандар эмес, ортодогу эле кызыл кулактар көрүп жатат деген сөз. Жазында өрөндү айдагандан баштап ушул күнгө чейин отоп, сугарып карап, эми казарда дагы далай маселе жатат. Мисалы, азыр бир киши бир күн иштеп бергенине 1,5 миңден 2,5 миң сомго чейин алат. Ал эми көтөрүп ташыгандар күнүнө 3 миң сомдон. Андан башка каздырганга техника таап, ага май куюлат дегенде айтор дыйкандардын эмгегин айтып отурса сөз көп. Картошканын ортомчусу жок сатууга дыйкандарда мүмкүнчүлүк болобу деген суроо менен Айыл чарба министрлигине кайрылганбыз. Мекеменин тиешелүү адистери эми ойлонуп жаткандай, ортомчусуз өткөргөнгө болот. Аны чоң соода түйүндөрү менен сүйлөшүү керек. Анан көп көлөмдө картошка керек дейт. Же дыйкандар картошкасын жазга чейин сактаса баа болот. Болбосо жылда үрөндү алмаштырыш керек экен. Ушул жерден суроо жаралат. Бул сыяктуу иштерге алдын ала даярдыктарды көрсө болбойт беле? Эмнеге жылда ушул сыяктуу маселелер чыга берет? Мындай көрүнүш биринчи жолу катталган жок. Же эл өкүлү Жаныбек Кыдыкбаев айткандай 11 миң кишиден турган аталган министрликти жоюп салган туурабы?
Бишкектеги автобустарга орнотулган камералар жол эрежеси бузулганын каттай баштады. Мэриянын транспорт департаменти билдиргендей, коомдук транспорт үчүн чийилген тилкеге жол белгилери коюлганын, ал жака автоунаалар киргенге болбой турганын эскертти. Жаңы автобустарга сүрөт жана видео тарканга 4 камера орнотулган. Пилоттук долбоордун алкагында муниципалитеттин кызматкерлери жол эрежесин бузуу фактысы бар жогун аныктоо үчүн видеолорду көрүп чыгат. Эгер эреже бузулса, патрулдук милицияга жөнөтүлөт. Андан тышкары айдоочу менен жүргүнчүнүн ортосундагы мамилеге көз салуу үчүн салонго дагы камералар коюлганы маалым болду. Кыргызстандын кыз-келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Айпери Медет кызы Ханчжоу шаарында өтүп жаткан Азия оюндарында алтын медаль багындырып чемпион аталды. Алтын үчүн беттеште Айпери Медет кызы казакстандык спортчу Жамиля Бакбергенова менен күч сынашып 7-4 эсебинде жеңишти илип кетти. Эскерте кетсек, буга чейин Акжол Махмудов менен Жоламан Шаршембеков дагы алтын медаль тагынып Азия чемпиону болгон. Андан тышкары өлкөнүн капчыгында күмүш, коло медальдар бар. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.